Жаңы жылды тосса болобу, шариатка туура келеби, мусулманчылыкка туура келеби, же динден чыгып калабы деген суроолордун тегерегинде сөз кылууну керексиз деп эсептейт элем. Бирок коомдук талкуу, коомдогу балким кээ бир учурларда жиктешүүгө чейин, жаатташып мындай касташканга чейин барып аткан окуяларды көрүп туруп, бул темада дагы ой билдирип коюшум керек окшойт деп ойлодум. Бул жаңы жылды майрамдаганды мусулманчылыкка каршы көрүп, чоң күнөө болот же динден чыгат жаңы жылды майрамдаган киши, же мусулман жаңы жылды майрамдабайт деген ой пикирлер менен чыгып аткан тараптын, катмардын негизинен 3-4 аргументи бар. Булардан бирөөсү жаңы жылды христиандыкка, Иса пайгамбардын туулган күнүнө тиешелүү бир майрам катары көрүүсү, андыктан майрамдаса чоң күнөө болот же динден чыгат деп эсептөөсү. Мен муну туура деп эсептебейт элем, анткени Иса пайгамбардын туулган күнү батыш чиркөөсүнүн эсептөөсү боюнча 25 декабрь, ал эми чыгыш чиркөөсүнүн эсептөөсү боюнча 6 же 7 январга туура келет деп эсептешет. Бул деген сөз жаңы жылдын 31 декабрь менен 1 январдын тогушуусу Иса пайгамбардын туулган күнүнө тиешеси жок. Экинчиден, аргумент катары ким бир коомго окшогусу келсе, ал кыяматта ошол коомдон болот, ошол коомдон болуп тирилет дегендей маанидеги хадисти карманышат. Бул хадиске таянып, жаңы жылды майрамдап коюу христиан ааламына, христиандарга балким окшогусу келген бир аракет, демек жаңы жылды майрамдаса динден чыгат дегендей бир тыянак чыгарышат. Бул хадисти туура түшүнүү үчүн сабабул вурут, башкача айтканда бир хадистин ортого чыгуу себептерин карап көрүш керек. Бул хадис кайсыл шартта, кимге, эмне үчүн айтылды? Бунун менен бул хадисти кошо жоромолдоп түшүнгөн соң гана туура тыянак жетебиз деп ойлойм. Бул хадис Азирети пайгамбар согуш учурунда душман менен маңдай тескей келип калган учурларда мусулман аскерлер тарабынан болгон кээ бир дисциплинага баш ийбей, кээ бир бейтартиптик, тартипсиздик кылган учурда айтылган хадис. Эгерде кимде ким башка бир коомго окшогусу келсе, ошолорго окшоп ойлонсо, ошондой таризде иш алып барса, ал мусулман болгонуна карабастан биз силерди дагы ошолордон деп эсептейбиз дегендей мааниде бир эскертүү, чакыруу болчу. Муну бүгүн жаңы жыл майрамдап койгон динден чыгарат же жаңы жыл майрамдап койгон христиандарга окшогонго аракет деп эсептелет жана динден чыгарат деп негиз катары колдонуу менимче негизсиз, кереги жок. Экинчиден, бул хадистегер литералдык мааниде, түз эле мааниде кабыл ала турган болсок деле, мындайча айтканда чындап эле бир коомго ким окшогусу келсе, ал ошол коомдон болот дей турган болсок деле, муну сырткы көрүнүшүнөн улам, майда барат нерселерден улам өкүм чыгаруу менимче дагы жетишсиз болот эле деп ойлойм. Анткени мусулманчылыкта деле бир диний кыймыл аракет аң сезимдүү болуш керек. Мисалы үчүн, адашып бирөөгө зыян берип алган же адашып даракты сындырып алган же гүлдү жулуп алган киши жаңылыштык менен күнөөгө батпайт. Неге? Ал атай кылган жок, аң сезимдүү кадам таштаган жок. Кудум ошондой эле орозону мисалы үчүн чындап эле Алла ыраазылыгы үчүн эмес, арыкташ үчүн тутту мисалы бирөө, же диета кармаш үчүн тутту, же башкалар орозо тутуп атат экен бул киши десин деп эл көрүш үчүн тутту. Бул кишиге сооп бар, бул кишиге дагы сооп жок. Неге? Аң сезимдүү түрдө чындап ибадат кылайын деп чын ыхласы менен, ниети менен кылган жок. Кудум эле ушул нерсени биз динден чыгуу, динден кирүү, динге кирүү деген олуттуу кадамдарда дагы эске алыш керек. Динден чыгып баратып Иса пайгамбардан калары жок, эч кандай христианчылык менен тиешеси жок христианчылыкка, мусулманчылыктын баалуулуктарын чанып христиан болуп кетейин деген деле ниети жок эле абалда, жөн гана үй бүлөсү менен, бала чакасы менен, дос чары менен адептүү болуп, майрамдык маанай кылып белгилеп койгон кишини дароо динден чыкты деген туура эмес. Аң сезимдүү түрдө динден чыгайын деген ниети жок бул кишинин. Үчүнчүдөн, чындап эле сырткы көрүнүштөр менен аң сезимсиз түрдө деле бир коомго балким окшоп кетсе, бул ал кишинин динден чыгышына жетиштүү себеп деп эсептей турган болсок, мен айтат элем, бүгүн ошол эле капырлардын чыгарып чыкыйтып тигип койгон кийимдерин
ушуну жактап аткан кишилер чыкыйтып эле кийип жүрөт. Капырлар чыгарган машиналарды забылдатып кымбат-кымбаттарын минип жүрөт, уюлдук телефондорун колдонот. Технологиялык мүмкүнчүлүктөрүн өкүртө колдонот. Жада калса ошол ажыга, Меккеге учуп барып келгенде ошол капырдын чыгарган самолетуна капырга окшоп эле отуруп барып учуп келет мисалы. Андан муну деле динден чыгат, динден чыгып калды. Ошол коомго окшогонго аракет кылды деп эсептегенге негиз барбы? Бул канчалык мүмкүн? Муну дагы ойлонуп көрүш керек. Жаңы жылды майрамдоого караламанчасына каршы чыккан топтун дагы бир жүйөсү ал күнү жаман иштердин, бузукулуктардын болуп кетиши, ичимдиктердин ичилип кетиши сыяктуу жүйөлөрдү келтирет. Бул жерде бир нерсени тактап алыш керек. Бул жерде каршы чыгылып аткан нерсе ошол күнгө байланыштуубу, кандайдыр бир ишенимдик негизде. Же ошол күн себеп болгон жамандыкпы? Албетте экинчиси. Эгер биздин кишилерибиз, жарандарыбыз мүмкүнчүлүк табары менен дароо ичимдик ичкенге, бузукулук кылганга, соолукканда аттиң деп кала турган иштерге майрамдын шылтоосу менен ушинтип чуркап кала турган болсо, бул маселени чечүүнүн жолу майрамга тыюу салып коюу эмес. Жыйынтыктап айта турган болсок, бул майрамды майрамдаш керекпи же майрамдабаш керекпи деп. Бул ишенимдик диний бир тема эмес. Майрамдаган майрамдасын, майрамдабаган майрамдабасын. Бирөө жарымга зыяны тийбесе, өзүнө зыян тийбесе, коомго кедергиси тийбесе, майрамдаган кишиге сен барып майрамдаба деп айтыш же динден чыгып каласың деп коркутушка жүйө жок, негиз жок. Ал эми негиз эле биз майрамга муктажбызбы, майрам жетишпей атабы деген дагы нерселер айтылып жүрөт. Албетте бул теманын сыртында, бирок кошулуп айта кете турган болсок, майрамга бир улут катары бир муктаж эмеспиз деп ойлойм. Майрамдарыбыз көп, андыктан сөзсүз муну да киргизип майрамдаш керек, мунда майрамды деп эч кимге таңуулабаш керек. Негизи ким майрамдаш керек? Жеке пикиримде майрамды эмгек сиңирген татыктуу киши майрамдаш керек деп ойлойм. Эски жылда чындап татыктуу иштерди жасады, өзүнүн жашоо философиясына, максатына ылайыктуу жакшы иштерди жасады. Келечекте дагы жакшы пландарды коюп, аларды ойлонуп, бир достор менен отуруп көңүл ачкысы келген киши тосса жарашат деп ойлойм. Мени укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.